Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү жана жер улак боюнча Кыргызстан курамасынын оюнчулары жана аттары Казакстанга кандай жетип алышты, учурда машыгып жатабы, казакстандык улакчылар биринчи орунду алса канча миллион алышат, алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 5-ші дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына саналуу гана күндөр калды. 8 сентябрь күнү ачылыш аземи орун алат. Бул ирет спорттун 21 түрү боюнча медалдар топтому ойнотулат. Мелдештерге 85 өлкөдөн келген 2000дей спортчу катышат. Алардын катарында биз күткөн Көк Бөрү жана жер улак дагы бар. Оюндар Астана шаарындагы Казанат ат майданында өтөт. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Азырынча бул эки оюнга канча команда катышат белгисиз. Бирок алдын ала план боюнча 8 сентябрда командаларды каттоо жана чучугулак тартуу аземи өтөт. 9 сентябрда 8ден 1 финалдык беттештер, 10-да чейрек финал, 11-де жарым финал жана 12-синде финал болот. Учурда Астанада аба ырайы суук, жаан жаап жатат. Улакчылар учурда оюн алдында күч топтоп жаткан учуру. Ал эми кураманын аттары болсо бүгүн 5 сентябрда Астанага келишти. Кече Казакстанда жашаган кыргыз жарандары ынтымак жамааты эки козу союп, улакчылардын тамак ашына кам көрүштү. Уюштуруучуларга ыраазычылык. Көрөрмандарды кызыктырган дагы бир суроо: оюндарды каяктан көрөбүз деген. УТРК спорт телеканалы көчмөндөр оюндарын түз эфирде көрсөтөт. Бир гана Көк Бөрүнү эмес, аркан тартыш, ордо, алыш жана башка күрөштүн түрлөрүн дагы буйруса түз эфирден көрө аласыздар. Ал эми Казакстан өз жеринде чемпион болууга болгон аракетин жасап жаткан чагы, жада калса жеке ишкерлер улакчыларына мотивация берип акча коюп жатышат. Жеке бизнесмен тараптан эгерде казактар жер улактан ута турган болсо, ар бир улакчыга 5 миллион теңге берерин, ал эми Көк Бөрүдөн казактар утса, ар бир улакчысына 10 миллион теңгеден берерин айтып жарыялады. 10 миллион теңге бул сомго которгондо 1 миллион 750 миң сомдун тегереги болот. Қазақстан Республикасы Спорт Федерациясының президенті Бауыржан Абдрашитова Исабаев мырзадан өзінің жеке атынан мына көшпенділер ойындар дирекциясының жүлде қорынан басқа өзі жүлде қорын тағайындап отыр. Егер де көкпар спортынан еліміздің командасы жеңіске жететін болса, бірінші орын алатын болса, әр спортшыға және жаттықтырушыларға 5 миллионнан беріледі. Көкпар спортына 12 спортшы және 3 жаттықтырушыға. Ал егер Көк Бөрү спортынан бірінші орын алған жағдайда әр спортшы мен жаттықтырушыларға 10 миллион теңгеден өзінің атынан осындай жүлде қорын тағайындап отыр. Сол себептен біз қазір әр спортшының тілеуін тілеп, бабын баптап, қазір дайындықтарын жақсартып жатырмыз. Кыргызстандык улакчыларга дагы байге сайган адамдар чыгат деген ишеничтебиз. Лазердин акыркы баласы, окшоштук барбы? Бул ат Казакстандын улуттук курамасы үчүн ойын алып барат. Кайран Лазер.